Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, Ынтымак телеканалы төз эфирде өз ишин баштайт. Аны мен Фироза Ашымбаева алып барам. Бүгүн биз COVID-19 оорусунун экинчи толкунунда Ош шаарында кандай даярдык, биринчи толкундагы кетирилген кемчилдиктер кайталанбаслыгы үчүн Ош шаарынын жергиликтүү бийлиги кандай даярдык көрүп жатат, дал ушул темасында сөз кылабыз. Бизге атайын студияга коноктор да келген, анда тааныштырсак. Шадыханов Эмиль Токтосунович, Ош шаарынын вице-мэри, ошондой эле Орозбаева Санталат Маматовна, Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери. Саламатсыздарбы, бүгүнкү биздин студияга кош келипсиздер. Алгач дароо ыраазычылык айтайын. Жыйындан шашып келатам дедиңиздер. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билгизейин. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде ошол дал ушул коронавирус оорусу боюнча, экинчи толкун боюнча суроолоруңуздар болсо, бизге WhatsApp номурга суроо узатсаңыздар болот. Ошондой эле биздин телефонда чалуулар кабыл алынат, суроо узатсаңыздар болот. Мынакей өзүңүздөр аябай катуу даярдык көрүп жатасыздар. Эфирден сырткары дагы айтып жаттыңыздар, COVID-19 оорусунун экинчи толкуну болот деген ыктымалдар менен биз аябай чуркап жүрөбүз, алдын алып жүрөбүз деп атасыздар. Эми Эмиль Токтосунович, сөздү алгач сизден баштасам, эми жергиликтүү бийликтин өкүлү катары келдиңиз да. Негизи эле мына биринчи толкунда болгон кемчилдиктер экинчи толкунда кайталанбаслыгы үчүн кандай иш аракеттерди жүргүзүп жатасыздар? Ошол боюнча бир аз токтолсоңуз. Рахмат. Биринчи биз ошо ковид оорусу боюнча, эпидемиялык оорусу боюнча жалпылап караганда Ош шаарында азыркы учурда 3450 оору катталды. Мунун ичинен ковид оорусу менен 2186 ковид оорусу менен, анын тышкары 1264 бул пневмония менен ооруп азыр чыкты десек болот да. Мындайча айтканда, жалпы ооругандардын саны бул жерде Ош шаары боюнча азыркы учурда Ош шаарында ушул оору менен жаткандардын жалпы санын айтып кете турган болсок, азыр 34 оору Ош шаарынын ооруканасында жатат. Биздер эми баягы толкун дебейли, ушул эпидемиялык оорунун эпидемиялык абалынын курчушу жана мунун туруктуулугу жөнүндө деп айтып кетсек дагы туура болот. Биз биринчи келген бул оорунун биринчи курчушунда биз бул оорунун кандай экени, кантип жүрүшүн, кантип таркашы боюнча көп маалыматыбыз болбогон үчүн буга биз мындай айтсак даярдыгыбыз азыраак кабылдык. Эми азыр могу жайдан кийинки июлдун аягында жана августтун ортосуна чейин бизде Ош шаарында, бир эле Ош шаарында эмес, Кыргызстан боюнча бир аз ушул оору боюнча бир аз курчуду. Андан кийин ошо алынган ошо алдын ала кылган иштердин жыйынтыгында Кыргызстан боюнча ушул августтан кийин, ортолорунан кийин бул басаңдатуу туруктуу абалга келди десек болот. Ушул күздүн келиши менен бизде Кыргызстан боюнча, анын ичинде Ош шаарында дагы ушул туруктуу абалда бир аз өзүнүн курч абалына өтө баштады десек болот. Сөзсүз дегенде сентябрь ичин алып караганда бизде Ош шаарында чыкпай атты, 1-2-3 ушундай болуп күнүнө көргөзүп атты эле. Азыркы учурда алып көрө турган болсок, азыркы учурда 5-6 ушундай болуп цифралар өзгөрүп атат да. Негизи соц тармактарда деле, телелерде деле айтып жатат, негизи күнүнө канча чыкканычы. Эми телегөрүүчүлөр өзүңүздөн укса да, бүгүн негизи жалпы канча катталды Ошто? Бүгүн Ош шаарында ушул ковидтин лабораторный тастыкталганы боюнча 6 киши катталды. Пневмония менен азыркы учурда 7 киши ушу ооруканада жатат. Жакшы, рахмат. Санталат Маматовна, айтсаңыз, мына чындап эле оору көбөйүп атат, күчөп атат. Бул республика боюнча биздин акыркы баягы статистикаларыбыз көрсөтүп атпайбы? Эми сиз баягы дарыгер катары сиздин жеке оюңуз кандай? Алгач ушундай суроо берейин да. Эмне үчүн көбөйүп атат? Бул жарандардын кайдыгерлигиби же кандайдыр бир дагы башка себеп барбы? Эмне үчүн бул оору кайрадан көбөйө баштады? Туура суроо берип жатасыз. Азыр элдин баардыгын эле эмне үчүн көбөйүп атат деген суроолор берилип жатат.
Эмне үчүн көп иштеп бизде жарандарыбыздын кайдыгерлиги десем дагы болот. Биринчи орунда турат да. Себеби бир башындасы оору жок деп да жүрүштү. Ортосунда июнь айларында баягы жоготуулар болгондо гана элдер батырап, кийин дагы токтоп азайып калганда, басаңдап калганда азыр элдер дагы көрүп атасыздар, маска кийбей атышат. Антисептиктерди чөнтөкчөлөргө салып эле көтөрүп жүргөнбүз, башында антисептиктерди деле көтөрбөй, колдонбой коюшту. Мына коомдук тамактануучу жайларда же болбосо мекеме ишканаларга кире бериште карасаңыз, бардыгында антисептиктер турат, бирок ошону кирген адам антисептикке колун сунуп, жууп септирбей жатышат да. Ошондой эле көптөгөн баягы кафе, ресторандар ачылып, ал жерлерде 50дөн ашык адамга уруксат жок болсо дагы бекинип, теги машиналарды алдына коюп, артына коюп дегенде эшиктерин жаап, ошо биздин жеке ишкерлер дагы көп жактан бизге тоскоолдуктар кылып жатат. Кафелерди ачып, ал жерде жашырын тойлорду өткөрүп жатышат. Бирок ошолор менен биз азыр экинчи толкунду болтурбоо үчүн алдын ала иш-чараларды алып бара жатабыз. Бардыгына алгоритмдер чыккан Саламаттык сактоо министерствосу тарабынан. Ошол алгоритмдерди бүт баардык жеке ишкерлерге кол койдуруп, ал алгоритмдердин текшерилиши боюнча, аткарылышы боюнча текшерип жүрөбүз. Ошондой эле жана биздин автоунааларыбызда дагы карасаңыз, бир да шофер азыр маска такпай коюп атат. Ал боюнча дагы иш-чараларды алып барып, маскаларды тагыңыздар деп могу телевидение ачып жатабыз, соцсеттерге айтып жатабыз. Ошол колдон келишинче биз азыр санитардык талаптарды аткарбагандар боюнча жергиликтүү бийлик менен кошо жана ошондой эле 7 аймактык территориалдык маптар менен бирге бизде 7 бригада түзүлүп, ошолор ишти катып алып бара жатат. Ал жерде биз айта кете турган болсок, азыркы күндө Ош шаарында 2707 объект текшерилип, алардын ичинен 1488 санитардык көрсөтмөлөр берип, эскертмелер берилип, кол койдурулуп алды. Андан сырткары 566 объектиге биз жазаны айып пулдарын салганбыз протокол түзүү менен. Жалпы суммасы 1.172.000 сом акчалай бюджетке түшүрүп салып атабыз. 22 объекти жабууга алып бардык. Ошондой эле 10 объектини биз жанагы правоохранительный органдарга өткөрүп бердик да. Азыр ошондой болсо дагы биздин штрафтарыбыз мына бузуулар кодекси боюнча 150-ден 80.000ге чейин штраф салышат, 280 боюнча жана андан ары дагы соттук суроо иштерин алып бара турган болушту. Айтсаңыз, мына оору азыр бизге байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен, суроосун кабыл алып бирге жооп берсек. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду бере бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло, ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Мен жанагы карантин боюнча. Сурооңузду батыраак бериңиз. Карантин боюнча экинчи толкунду башкарып. Сурооңузду бере бериңиз. Ошо карантинде эндеги кыйнап деп экинчи толкун алдыда итак видео отуруп. Кыргызстандын окуучулары билимден албакты. Уктуңуздарбы, укпадыңыздар? Түшүнүксүз болуп калды окшойт, Экинчи карантинден мен түшүнүгүм боюнча карантин эмне кереги бар деп айтылды окшойт. Азырынча бизге карантин деп негизи карантинде жашап жатабыз, негизи. Өзү Кыргызстанда азыркы учурда өзгөчө кырдаал абалы алынган жок. Карантин бул ошо аябай курчуп кеткен убакта ошо ар бир каерда очок чыккан болсо ошол жерге киргизиле турган бул неме. Жалпы Кыргызстан боюнча ошол өзгөчө кырдаалыбыз бизге алынган жок. Эч кандай бир карантин сөз конусу болгон жок. Негизгиси биз бул жерде ар бир Кыргызстандын жараны ушул ооруну күчөтүп, башкасына жугузуп, же болбосо өзүнө жугузбаш үчүн ошол Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан иштелип чыккан алгоритмдин баарын сакташыбыз керек. Ушуну бир эле жергиликтүү бийлик же болбосо ошо тиешелүү бийликтер гана ишканалар муну алып барбашы керек. Муну ар бир жаран өзүнүн аң сезими менен ушуну алып барсак, биз ошо ооруну күчөшүнөн сактайбыз. Эч кандай карантин киргизилбейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Ынтымак телеканалында түз эфирде улантып жатабыз. Бүгүн биз студияда COVID-19 оорусунун экинчи толкунуна Ош шаары кандай даярдык көрүп жатат. Биринчи болгон толкунда кетирилген кемчиликтерди кайталанбастыгы үчүн кандай даярдыктар көрүп жатат. Дал ушул темасында сөз кылып жатабыз. Сиздер да бизге кошулсаңыздар болот. Ал үчүн биздин WhatsApp номерларыбыз иштеп жатат.
Мына жогоруда айтып кеттиңиздер, рейдтерди өткөрүп жатабыз, ошол коомдук жайларда, объектилерде рейдтерди өткөрүп жатабыз, айыппулдарды салып жатабыз деп атасыздар. Эми бир эле мисалды айталы. Бул эми коомчулукка да белгилүү, сиздер ресторандарга рейдтерди өткөргөн менен бирок тойлор эмнегедир токтобой жатат, кайра эле өтүп жатат да. Жарандар айтып жатат, бул айыппулдун аздыгынан ресторандар ушундай төлөп коюп эле, же болбосо той өткөргөн жаранга ошол айыппулдун санын айтып төлөтүп коюп эле той өткөрүп жатат депчи. Эми сиздер рейд учурунда өткөрүп жаткан негизи 50 адамга чейин уруксат берилген, той өткөрүп ошол бардыңыздар рейд өткөрүп жаткан жерге. Эмне себептен алар эмне кемчиликтер кетирип атат? Адамдын саны көппү, же болбосо алар баягы эскертилген ресторандар кайрадан өткөрүп жатабы? Кандай учурлар кездешип атат? Эми айта кете турган болсок, той өткөргөн жерлерде эскертилген, биз жактан айыппулу салынган, көрсөтмө берилген жерлер кылбайбыз деп туруп эле кайра той кылып атышат. Бизде ушул мусулмандарда той периоду деп өздөрү айтып атышат. Көптөгөн жеке ишкерлер биз токтоп калдык, ишибиз монтуп калды деп да чыгып жүрүштү. Бирок биз ошол барганда биз комиссия менен барабыз да, комиссия менен 7 службадан турган комиссия менен барып ошо видеолорго алып, азыр 7 кафени, мына акыркы 2 күндө эле 7 кафени жаап уже биз эмелерге өткөрүп берип атабыз, органдаргачы. Мисалы үчүн айта кетет болсок, биз жапкан укугубуз жок. Себеби той бизде санэпидстанция көзөмөл борборунда жаап койгон укук жок. Ал жерде жөн гана айыппул саласыздар. Айыппул салабыз, себеби биз жаап койсок, мен ушунча продуктам күйүп кетти, ушунча эмем күйдү деп туруп бизге кайра эметет. Бизде ал каралган эмес, ал статьяны алып койгон. Бизден биз азыр жана айтып кеткенде 127 берене менен Жогорку кодекс менен Ички иштер министерствосуна өткөрүп берип жатабыз. Айта кете турган болсок, Ош шаарында Хан Ордо ресторанында той катар байма-бай болуп жатат. Ал жерге барып эскерттик, бир жолу 3000 салдык, бир жолу 13000 салдык, эскертүү бердик. Андан кийин Ички иштер министерствосуна өткөрүп бердик, 3 жума болду. Кечеги выходной күндө, дем алыш күндөрү дагы өткөрүп жаткан экен. Ошол эле ресторан биз уже аны алып туруп комиссия менен экинчи жолу дагы өткөрүп бердик. Иш-чаралар боюнча жооп келер экен, каралып жатат, аларга кылмыш иши козголду окшойт. Андан сырткары дагы Хан Ордо, Алтын Ордо, Мэри. Негизи ресторандардын атын атап эле койсок болот, бирок ошол жалпы айыппулдун саны канча дедиңиз? Айыппулдун саны бизде эң көп салганыбыз юридикалык лицолорго 13000 сом. Көбүнчө булар арендаторлорго берип коюшат, баягы ээси өзү иштетпейт да. Арендага турган адам, ал юридический адам болбой физический болуп калган үчүн 3000 сом болуп калып атат да. Буну эми өздөрү кайрадан төлөп коюп эле кайталап той өткөрүп атат. Эмил Токтосунович, буга чейин өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек, жаңылыктардан, ошо соц тармактардан маданият өкүлдөрү менен биргеликте ресторан ээлери эмне үчүн тойго уруксат жок, той бербейсиздерби деген сыяктуу талаптарды коюшканда, анан чындап эле алардын да баягы өз алдынча көйгөйлөрү бар экен да. Маселен, банктан алган насыятчаларын төлөө дейт, анан дагы ошол негизи баягы төлөө боюнча дейт. Негизи жергиликтүү бийлик тарабынан аларга жеңилдиктер көрүлгөнбү сиздер тараптан? Жок, бул жерде жергиликтүү бийлик тараптан салыкка биз аралаша албайбыз. Бул жалпы ошо Кыргызстандын мыйзам чегинде бул салык мыйзамы бар. Ошол мыйзам чегинде булар ишти алып барышат. Мындан сырткары жеңилдиктер, кредиттер боюнча бул ошо Кыргызстан банкаларында багы өкмөт тарабынан берилген жеңилдетилген кредиттер бар. Ошол жерден алган болсо, ал багы бул сентябрда алган болсо, мисалы үчүн ошону төлөй албаган болсо, анда жылдырышы мүмкүн. Ошондой немелер каралат. Ал банктар менен биргеликте чечиле турган маселе. Буга чейин эми сиздерге ошо мэрияга чейин барганда алардын маселесин кандай карадыңыздар өзү? Же бул жергиликтүү бийликтин тиешеси эмес деген гана жооп айтылганбы? Биз ал жергиликтүү бийлик катары ал салыктарды биз жок кыла албайбыз. Жок, негизи салыктан башка кандай жеңилдик карап бердиңиздер аларга? Эми анткени алар жеке ишкерлердин деле иши токтоп калды деп алар өздөрү ошондой талаптарды коюп атпайбы? Жок, бул жерде жеке ишкерлердин немеси токтогон жок. Биз алардын чектеген жокпуз. Карантин убагында биз азыр Кыргызстан боюнча карантин немеси кеткен, бирок өзгөчө кырдаал бар бизде. Өзгөчө кырдаал убагында ошо саламаттык сактоо министринин койгон алгоритми бар. Мисалы үчүн ошо 50 кишиге чейин ошол жерде тамак аш берүүгө, өткөзүүгө
болот. Такыр токтотулган жок. 50 адам болсо өткөрүүгө мүмкүн. Мыйзам чегинде алгоритмди бузбаса, улар алып барса болот. Мисалы үчүн бир тойго барса, ал ушундай бир столдун үстүндө баарды жакын отурушат. Алгоритм боюнча мындай шахматный порядка алыс 1,5 метр, 2 метрлик расстояние коюлуш керек. Ошолордун баардыгы сакталган жок. Ошон үчүн ошол негизинде ошондой санэпстанция жазаларды, штрафтарды берип атат. Эми сиз вице-мэр катары айтсаңызбы, жарандар жазып да атат, талап да кылып атат, эмне үчүн бир эле тойго уруксат жок, башкасынын баарына уруксат депчи. Анан башка жайдан жукпайбы, башка бир объекттерден жукпайбы, эмне үчүн тойдон эле жугат деген да талаптарын коюп атат да. Буга эми кандай деген сиздин оюңузда? Эми той деген себеби бир эле аты той болбосо, ал жерде баягы жабык имараттын ичи болуп атат, желденбеген, ал жерде айнектер ачылбайт, эл бир жерде чогуу болуп атат, абадан жутушуп атат, чогуу бир жерде болгон үчүн баягы оорулуу болсо, тамак ичкенде жакын отурушуп, бул жерде 1 саат, 2 саат, 3 саатка чейин адам бир жерде отуруп атат. Эгерде мисалы үчүн ашканада болсо, ашканада ичип жарым саат болобу 20 мүнөттө алар кетип калышат. Ошол жерде аба алмашып турган жер болуш керек да. Имараттын ичи болгон үчүн ал жерде ошондой тыюулар салыныптыр да сантылат, же? Мына кафе ресторандардачы, кафелерде, чайханаларда маселен мурда сиздер тараптан аралык сакталыш керек, ортодогу отургучтардын ордо аралыгы болуш керек деген талаптар бар эле да, бирок өзүңүз деле көрүп жатсаңыз керек, акыркы убактарда андай талаптар жок. Мисалы, түштөнүүгө барасыңбы, кайсы бир чайханага барсаң деле, баягы мурдагы кадимки жашоого кайтканда, буларга рейдтер жүрүп жатабы, же уруксат берилгенби, кандай? Азыркы убакта бир эле той эле эмес, кафе ресторандарда жөнөкөй күндүзгү түштөнүү убагында дагы ошондой шахматный отурбаган, социалдык аралыкты сактабаган кафелерге, столовойлорго дагы айыппулдар салынып, алардан дагы биз өткөрүп берип жатабыз. Мисалы бүгүн эле айтып кете турган болсок, бүгүн эле 2 ошондой ашканага той өткөрбөйт, күндүзү түштөнүү убагында социалдык аралыкты бузуп, маскаларды тактырбай кирген жерлерде жана биз айткан алгоритмдерге эрежелер сакталбагандыгы үчүн айыппулдар салынып жатат. 50 адамдан ашып кетип, ал жерде социалдык аралыкты сактабаса, башка парикмахерский, чач тарачкана, жанагындай эле ийне сайы бөлмөлөрү, андан дагы көп жанагы биздеги азыр борбордук шайлоо комитеттеринде дагы жолугушуулар өтүп турат. Вот ошолордо дагы аралыктарды сактабаса, бир эле тойлордо эмес, бүт эл чогулган жерлерде ушул санитардык эреже бардыгына тиешелүү. Биз бүгүн коомдук транспортко атайын рейдке чыктык да, Эмиль Тотосонович. Ал жерде жарандар эле эмес, айдоочулардын өздөрү санитардык эрежени сактабаган, бет кап жок, антисептикалык каражат жок да. Негизи айдоочуларга жергиликтүү бийлик тарабынан эскертүүлөр берилеби? Кандай болот? Анткени алар оорунун жайылышына себепкер болуп калышы да мүмкүн да. Ооба, туура айтасыз. Ош шаарында бул боюнча биз азыр катуу көзөмөлгө ала баштадык. Мына Ош шаарындагы эпидемия кырдаал сентябрь айында туруктуу болуп, аябай басаңдаган убакта, күн жылыган убакта көбү баягында өзлөрүн оору жоктой кабыл алышып, маска режимин бузуп коюшту. Ошонун негизинде азыр ооруну күчөтүү коркунучу турат азыркы учурда. Ошон үчүн биз кайрадан ушу биздин Ош мэриясынын алдында ушу жарандык коргоо штабы бар. Ошол штабынын чечими менен кайрадан биз ушул эпидемия кырдаалын күчөтпөш үчүн 7 комиссия түзүлүп, ошо 7 комиссия кайрадан күнүнө ошол иштешип атат. Мунун рейдтер жүрүп атат. Мунун ичинде ошол унааларды дагы, ошо коомдук транспорттарды бардыгын ошол боюнча карап, ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгерде ошол коркунуч туудурган ошо ичерисиндеги алгоритм сакталбаган болсо, ошол унаанын коомдук транспорттун шофёруна салынып атат, жаза салынып атат. Канча жаза салынды, мисалы мына бүгүнкү немен алып көрсө, бүгүн 4 коомдук айдоочунун салынды да. Айыппул салындыбы же кандай жаза колдонулат? Айыппулдар салынып турат, аларга дагы мисалы үчүн бүгүнкү эле ушул рейдте 7 комиссиянын алкагында жүргөн рейдте 4 жүргүнчүгө 4000 сом айыппул салынды.
Жүргүнчүгө же айдоочуга? Айдоочуга дедим. Айдоочуга 4000 сом штраф салынды. Жана ошондой эле бул жакта бизде атайын табличкалар бар, брошюркалар бар. Ошолордун баардыгын азыр жандандырып, автобекеттерге илип, башында илгенбиз. Азыр дагы ошолорду илип, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Атайын волонтерлор тарабынан дагы бет капсыз жүрүүгө болбойт деген сары кызыл түстөгү адам көзүнө көрүнө турган табличкалар жасалып атат. Вот ошолорду дагы маршруткаларга илип, көчө жайларга илип, ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Негизи айдоочулар баягы жүргүнчүлөрдү ташып жатканда аларды бет капсыз түшүрбөш керек, сиздердин талап боюнча. Талап боюнча ошондой болуш керек. Бирок андай сакталбай жатат да, Эми ал жерде баардыгын сакталбады десек болбойт. Айрымдары Сактабаган. Биз ошолорду айрымдарын дагы баардыгын дагы кылып сакташынын талап кылып атабыз. Башка айдоочуларда эле. Мына ошо биринчи толкунда ошол өлүмдүн саны аябай көп болду да. Бул республика боюнча бул эми аппараттардын жетишсиздиги, ошондой эле дары дармектердин жетишсиздиги болду да. Эми ушул нерсеге токтолсок да, Эмил Токтосунович, Ош шаарында жалпы канча концентратор бар? Анан эгер ошол болсо Ош шаарынын калкынын санына жетеби деген суроо берейин да сизге. Азыркы учурда Ош шаарында неме алып көрсөк, сиз айтып кеттиңиз, биринчи толкун деп. Ошол убакта биз сизге жана башында айтып кеттик эле, эфирдин башында даярдыксыз, баягы толук даярдыксыз. Ооба, эми экинчи толкунда канча? Эми экинчи толкунда бизде азыркы учурда өкмөт тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан бардык даярдыктар көрүлүп атат. Мисалы үчүн алып көрсөк, биздин ошо тез жардам унаалары, ал жерде бизде Ош шаары боюнча ошол биринчи толкунунда жетишсиз болуп атты эле. Азыр өкмөт тарабынан бизге дагы 3 жаңы тез жардам унасы берилди, ичи полностью коюлган оборудование менен. Бул дагы биздин ошого ооруларды өзүнүн баягы ооруган жерине, ошо ооруканага алып келүүгө ыкчам баягы немесин алат да. Дем алдыруучу аппараттар. Дем алдыруучу концентраттар боюнча айтып кете турган болсок, азыркы учурда Ош шаарынын ооруканаларында 377 дем алдыруучу концентраторлор бар. Мындан тышкары ИВЛ аппарат бар, 50 ИВЛ аппаратыбыз бар. Азыркы учурдагы биздин кырдагы жетиштүү. Шаардын калкын санына жетиштүү деп айтасыз. Эми бардыгына жетиштүү эмес. Бул азыркы биз биринчи толкунда көрдүк го. Ошол толкундан дагы 2 эсе бул демени камсыз кыла турган жетиштүү. Дары дармектер кандай? Дары дармектер боюнча дагы бул боюнча бизде күндө республикалык штабта, анын сырткары жергиликтүү штабта бул күндө көтөрүлүп атат. Азыркы учурда биздин ушу Ош шаарындагы ооруканаларда жана СЦМдерде жалпы алып караганда 3 айлык резерви азыр ошого биз даярдыктарды көрдүк. Ооруканалар жетишсиз болду, орундуктар жетишсиз болду, мейманканаларды ачууга, мечиттерди пайдаланууга аргасыз болдук да. Эми бул нерсе үчүн кандай дагы бул ооруканалар боюнча? Ооба, туура айтасыз. Башында бул боюнча бизде жетишсиз болуп, баягы курчуп кеткен убакта ооруларыбызды жаткыза турган жерлер азайып, бирок жаткыза турган жер бар, бирок ошол ковид оорусуна каршы даярдык немелер болуш керек да, керебеттер болуш керек. Азыркы учурда ошо өкмөт тарабынан Ош шаарында ошо инфекциялык оорукананын ичинде жаңы 100 орундук инфекциялык оорукана азыр түшүп, буюрса ошо октябрь айынын ортосунда ишке берилип калат, эксплуатацияга. Андан кийин анын ичинде бардык оборудованиялар коюлуп, медоборудование толугу менен ошо өкмөт тарабынан каржыланып атат, алып берилип атат. Мындан сырткары биздин ошо Ош шаардык оорукананын бөлүмдөрү бардыгы ремонт болунуп, ал жерде даярдыктар көрүлдү. Мындан сырткары дагы башка жерлерде биз ошо биринчи толкун убагында стационардык катары колдонулган имараттарыбызды биз консервациялап койдук эле. Ошолордун баардыгы кайрадан эгер болуп кала турган болсо, биз азыр айтпайбызбы, болбосун, бирок боло турган болсо ошол жерлерди дагы кайрадан жандандырабыз. Биз эми WhatsApp'тан келген суроолорго кезекти берсек, саламатсыздарбы? Мен айтарым өзгөчө кырдаалда бар да дейт. Жаназа
өткөргөндөр да аябай көп болгон, азыр да көбөйүп жатат дейт да. Бул нерсеге мисалы өлүм жетимдерге дагы уруксат жок болсо керек Эмил Токтосунович. Ооба, бул жерде алгар жанагы саламаттык сактоо министрлигинин чыгарылган алгоритми боюнча бардык ушундай эл калктын үйүлүп боло турган жерлерине атайын ошо алгоритм сакталган да. Ошону сакташыбыз керек. Бул өлүм житим болобу, той болобу, же болбосо коомдук жайларда ошо болобу, айырмасы жок. Ошого эпидемиялык кырдаалды курчута турган кандай абал болсо, ошонун бардыгына алгоритмди буза турган жерлерге тыюу салынат. Ошо алгоритмди бузбаш керек, ишти алып барыш керек. Негизи эле сантымача айтсаңыз, оору азыр негизи кайсыл жактардан көбүрөөк болуп атат? Ушундай эл көп чогулган жерлерден, тойлордон, жаназалардан, кайсыл жактан болуп атат эми? Эми буну айтыш ооруна кайсы жактан экенин так, мисалы үчүн могу тойго бардым эле же момундай деп айтышпайт экен. Көбүнчө ушул ооруп келгендер азыр пневмония, ковид оорусуна тастыкталбай эле анализи жок эле пневмонияга өтүшүп келгендер көп болуп атат. Алар эмнеден болуп атат? Бизде анализдер, ПЦР анализдер чыгарабыз, юг боюнча, түштүк боюнча биздин лабораторияда бизде анализдерге караганда аз болуп атат ковид оорусу менен ооругандар, тастыкталгандар. Ал эми больницаларга ошо түшүп атат, пневмония болушуп, ковид оорусуна караштуу клиникалык белгилери менен келет да алар. Ошол келип атат. Аларды моундай сурап келгенибизде, көбүнчө булар үйүндө тоготпойбай грипптен же болбосо бир кондиционерде отуруп калдым эле, же кичине аба эметкенде жуунуп алдым эле анан деп мындай неме кандай десем, оорулар өздөрү мындай өздөрүнүн ден соолугуна көп көңүл бурбай коюп атат дагы, анан өтүшүп кетип эле 7-8 күндөн кийин булар уже клиникалык жактан пневмония болуп калат да. Ошон үчүн биз азыр кечээинде дагы жакында эле Ош шаарында дагы, Ош областында дагы, вот мэрияда дагы ыкчам ЧПКларды өткөргөнбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетейин, коронавирус оорусунун экинчи толкунуна даярдык боюнча биз сүйлөшүп жатабыз, түз эфирдебиз. Сиздер дагы биз менен биргеликте болсоңуздар болот. Ал үчүн WhatsApp номерлары иштеп жатат, суроо узатсаңыздар болот. Эмил Токтосунович, мына WhatsApp'тан аябай көп суроолор келип жатат сиздерге. Шайлоодон кийин базарлар жабылат деп жатат. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жатат дейт? Эми Ош шаарындагы базарларды айта кете турган болсок, биз ошол Ош шаарындагы кырдаалды карайбыз. Кырдаалда эгерде аябай курчуй турган абал жок болсо эч кандай жабылуу болбойт. Шайлоодон кийин деле эч кандай жабылуу болбойт. Бир гана ошол бизге азыркы жарандык коргонуу штабынын чыгарган буйругу менен, чечими менен жумасына бир жолу бул дүйшөмбү күндөрү санитардык күн, дезинфекция күнү болуп кабыл алынган. Ошол күнү гана иштешпейт, башка күндөрү иш алып барылат. Дагы бир суроо экен, бул санат же сизгеби? Мен өзүм дайым болуп иштейм. Эмне үчүн ишемби, жекшемби күнү ковидке анализ алышпайт дейт? Өзү негизи жарандар ар бир өзүнүн аймагына барып алса керек, Бизде Ош шаарында жарандар бардыгы кайсы жерде жашаса, ошол жарандагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барып кайрылышып, ошол жерде анализ тапшырышат. Суббота, базар күндөрү алынбаганы билбейм, бул баягы поликлиникалар иштебегендиги жөнүндө болсо керек. Бирок бизде лаборатория суббота, базар күнү курбасы, калган күндөрү дагы күнү түнү иштейт. Ушуга кошумчалап кетсем болот, ошо жооп катары. Суббота күндөрү, жекшемби күндөрү эгерде ошо поликлиникалар иштебеген болсо, ошо эгер аябай оор адам оор абалда болсо, тез жардамды чакырат, тез жардам ооруканага барат, ошол жерден анализди алып, сразу ошол жерден чыгарып берет. Бул жерде сизге тиешелүү суроо бар экен. Сизге тиешелүү эмеспи, бирок вице-мэрге деп жазыптыр. Биринчи толкунда каза болгон адамдардын баарысын ковидтен өлдү дешти эле, кайтара тескерисинче компенсация төлөгөнү келгенде өзүнүн оорусу менен каза болду деп жатышат, деп айтышты дейт. Бул жерде ковидте башындагы баягы анализди такталбай туруп берилген маалыматтар, андан кийин бунун баардыгы анализделип, изилделип чыккандан кийин кайсы оорунун негизинде ошол каза болгон, ошол такталгандан кийин гана булардын баардыгы өзүнүн чечими менен чыгып атат да.
Мына жакында шайлоо келе жатат, 4 октябрь, буюрса 4 күндөн кийин шайлоо болот. Негизи ошо жергиликтүү бийлик тарабынан ошол пандемияга байланыштуу, ооруга байланыштуу кандай даярдыктарды көрүп жатасыздар сиздер тараптан? Эми жарандар баягы коркпой мага бул оору жукпайт деп келип кантип шайлай алат? Ош шаарында азыркы учурда мына бүгүнкү чейин болуп келген туруктуу 76 шайлоо участогу бар эле. Шайлоочулардын саны азыркы күндө 179 миңден ашыгыраак болду. Ошого байланыштуу шайлоо участокторду 176-га кошумча дагы 10 участок кошулду. Бул жерде шайлоо участоктогу шайлоо убагында бүт бардык алгоритмин сакталышы үчүн бүт саламаттык сактоо министрлиги тарабынан берилген алгоритмдер ошо шайлоо участогунун комиссияларына берилди. Ошолордун сакталышы боюнча иштер жүргүзүлдү. Бардык ошол жердеги техникалык шаймандар, материал шаймандар алып берилди. Даярдыктар бардыгы мындайча айтсак, биз азыркы учурда 99%ке даяр болду десек жаңылышпайбыз. Дагы бир суроо бар экен, акыркы суроону берип кетсем, экинчи толкун болот дегенди сиздер кайдан далилдеп атасыздар дейт. Кимиңиздер жооп бересиздер? Бул жерде экинчи толкун болот деген сөз жана башында эле эфирдин башында айтып кеттим. Андай сөздү биз колдонбойлу. Бул ошол эгерде оорунун эпидемиялык кырдаалынын күчөшү деп колдонсок дагы туура болот десек деп ойлойм да. Биз азыр ошону күчөтпөшүбүз керек. Ошол гана. Бардык биз колубуздан келген жардамыбыз ошол болуш керек. Ар бир жаран өзүнүн салымын кош керек, ошол алгоритмдерди сакташ керек. Рахмат, биздин убактыбыз да соңуна чыгып бара жатат. Алгач Эмил Токтосунович сизге сөз берсем, жарандарга кандай кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот. Эмне дейбиз? Биринчиден биз ошо Кыргызстанда ар дайым ошол туруктуу абалдын, эпидемиялык кырдаалдын болбошун каалай турган болсок, биздин ошол жарандарыбызга, элибизге кайрылып келет элем, Ош шаарынын тургундарына кайрылып келет элем. Сөзсүз түрдө ошо кайда болбосоңуз, сыртта болосузбу, же болбосо имараттын ичинде болосузбу, ошо маска тагууну унутпаңыздар. Сөзсүз түрдө ошо дезинфекция антисептиктерди колдонуңуздар. Ошо медиктердин айткан алгоритмден чыкпаңыздар. Элибизге эмне дейбиз? Тынчтык каалайбыз, элибизге ден соолук каалайбыз. Рахмат, Талап Маматовна. Мен дагы жогоруда Эмил Токтосунович жакшы талаптарды, эрежелерди айтып кетти. Менин кошумчам бул жерде эми мен айтып кетер элем, элден эфирден пайдаланып суранып келет болчумун. Бизде ушул жаш балдарды той топурга багындай шаң шөкөттүү жерлерге алып барбай, эрежеси менен үйдө кармап, ошондой эле 65 жаштан жогору болгон картаңдарыбызды дагы көп эки жактарга чыгарбасак, анан ошондой эле жана үйдө эгерде ооруп калган болсо, жөтөлүп, чүчкүрүп же гриппке окшоп ооруган болсо эле тез арада үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылып, ушулардын консультациясы менен гана дарыланса, туура дарыланса, азыркы соцсеттердеги аркылуу дарыларды алып, компенсацияларды алып, аркылуу дарыларды алып, аны күчөтүлгөн пневмонияга жеткирбеске аракет кылат дагы ушул экинчи толкундагы азыраак болмок. Рахмат. Бул жерде бир суроо келиптир. Акыркы суроону сизге бере кетсем, анткени аябай суранып кетиптир. Дарыгерлерге жергиликтүү бийлик тарабынан кандай жардамдар көрсөтүп атасыздар дейт. Дарыгерлерге жардамыбыз эмнени айтабыз? Биринчиден баягы ошо ковид убагында, ошо кырдаалдын күчөгөн убагында бардык кызыл зонада иштеген дарыгерлерибиздин, ооруп чыккан дарыгерлерибиз үчүн биз мынакей Кыргызстан өкмөтүнүн жардамы менен ошо Ысык көлдө дарыгерлерибиз барып эс алып келишти. Бул бардык ошо Ош шаарындагы баардыгын камтай албадык. Жергиликтүү бийлик тарабынан айтыңызчы. Ошо биз ошол өзүбүз тарабынан алар жөнөткөнгө жардам бердик. Мындан сырткары биз жергиликтүү бийлик тарабынан биз ошого продуктовый жардам бердик. Мындан сырткары биз ошол кандай десек, үй бүлөлөрүнө алар мисалы үчүн алар иштеп жаткан убакта үй бүлөлөрүнө биз продуктларын алып бердик да.
ошондой жардамдар болду. Жакшы, рахмат, урматтуу коноктор. Мына биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык, келип бергениңиздерге оорубаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирди соңуна чыгарабыз. Ар бириңиздер ишиңиздер болбосо үйдө отуруңуздар, оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар деп бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Саламаттык.